Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы урматтуу айымдар. Сиздер менен мен психолог, гештальт терапевт, тез окуу боюнча тренер жана мен апа болууга даярмын программасынын автору. Сиздер менен жалпы бул программада биз эмне кылабыз? Алгач ошону түшүндүрө кетейин. Бул программада мен өзүмдүн башыман өткөн нерселерди сиздерге айтып берем. Ошондой эле өзүңүздөр байкагандай инстаграмда көргөндөй, балким көргөн эмессиз, бөлүшүп кетейин. Көптөгөн специалисттерден, врачтардан, эксперттерден мен кош бойлуу учурунда сабак алдым эле. Тагыраак айтканда, бул УЗИст, гинеколог, доола, педиатр, төрөт боюнча 3 эксперттен сабак алдым. Алардын бардыгынын алган маалыматымды, билимимди мен өзүмдүн башымдан биринчи теорияны окусам, андан соң практика аркылуу өттүм. Ошону сиздерге оңой, жеткиликтүү, мындайча айтканда жалпак тил менен жеткирүүгө бул программада аракет кылам. Ошондой эле баарыңыздарды бул жерде дагы бир баса белгилеп айта кетчү нерсе баарыңыздарга, бул мен эксперт эмесмин, мен врач эмесмин, мен болгону өзүмдүн башыман өткөн гана нерселерди сиздер менен бөлүшмөкчүмүн. Ошондой эле психологиялык жактан жана моралдык жактан сиздерге поддержка көргөзүүгө аракет кылам. Эми болсо баарыңыздарды куттуктагым келет. Ким азыр кош бойлуу болсо, ушундай бир бейиш жыттанган баланы койнуна ала калганга даярданып аткан энелердин баарын куттуктаймын. Мен өзүм алгачкы жолу эне болдум. Чынын айтсам, азыр айтып атып дагы денем дүркүрөп, мурашки по телу дейт го, ошентип эле өзүмчө бир толкундануу болду. Себеби эне болгон, ошол баланы койнуңа алган, аны эмизген, ага забота көргөзгөн, ага бир мээрим төккөн ушунчалык бир эң сонун сезимдер экен. Ошол сезимдерди мурда сезген айымдарды дагы эми сезе турган айымдарды, же болбосо менин бул программамды жаш кыздар дагы окуйт. Сиздердин дагы шыктандырууңуздарды бир катар ойготуу менен баарыңыздарды куттуктаймын. Себеби бул эне болгондагы Аллахтын бизге болгон ырайымы, бул мээрими. Ушул жерден дагы бир диний жактан да сиздерге маалымат айтып өтөйүн. Кандайдыр бир кайсы бир аял эгерде төрөгөн болсо, бирди болсо дагы төрөгөн болсо, анда ага тозоктун оту арам деп айтылган экен. Бул деген бизге дин жагынан дагы Аллахым бизге ушунчалык бир өзүнүн мээримini берген деп дагы түшүнсөк болот. Мен апа болууга даярмын программасында поддержка көрсөтүлөт деп айттым эле. Ушу поддержка боюнча сиздер менен бөлүшө кетейин. Айымдар, биздин азыркы учурда интернет бактарында өтө көп маалымат болгондугуна байланыштуу, же болбосо достордон, эже сиңдилерден көптөгөн нерселерди угуп эле, тагыраак айтканда коркунучтуу окуялар, башкалардын төрөгөндөрүн угабыз, же болбосо интернеттен окуп алабыз, же бирөөлөр умуркайнын бул дүйнөмөн кош айтышкандарын айтышат, жакшы карай албай же эмизип атып өзү тунчуктуруп алган, ошол сыяктуу ар түрдүү коркунучтуу окуяларды биз угуп алып, өзүбүзчө эле корко беребиз. Бирөө төрөттөн коркот, мен ошо кантип төрөймүн, кантип бул баягы адская боль деп коет го, аябай катуу оору болот, бул дүйнө жүзүндөгү биринчи орунда турган оору деп айтылат. Ошол сыяктууларды угуп алып коркушат. Экинчиси болсо, анда мен баламды төрөп кантип багамын, мен ага кантип забота көргөзөм, мен аны кантип мээримимди төгөм, мен карай аламбы дейт. Үчүнчүсү болсо, мен апа боламбы, жакшы тарбия бере аламбы десе, дагы бирөөсү болсо өзүнүн фигурасына дагы кам санабай койбойт. Мен семирип кетсемчи, анан арыктай албай калсамчы, анан күйөөм жактырбай калсачы, ошол сыяктуу ар түрдүү бизде коркунучтар болот. Ушул коркунучтарды буюрса бул курста сиздер менен биргеликте жеңмекчибиз. Ошондой эле өзүм билгениңиздердей, буюрса уже 5000ден, жалпы алганда 5000ден ашуун клиентти как психолог катары, как мотиватор катары кабыл алдым. Ошого бул жакта сиздерге психологиялык жактан дагы бир аз илим берилмекчи. Дагыраак айтканда, психологиялык жактан биз кантип өзүбүздү тынчтандырсак болот. Орусча айтканда, как мы можем себя успокоить, канткенде биз өзүбүздү тынч кармай алабыз, канткенде биз ушул ооруну оңой жеңе алабыз, канткенде биз кийин балабыз төрөлгөндө ал ынжыңдап, ыйлап, ошонткенде ага биз кантип мээримибизди төгүп, аны кантип багалайбыз, ушул боюнча бул программа болмокчу. Сиздер менен мен психолог Айкөл Нурдинова. Анда эмесе биринчи күнгө кеттик.